баардык мамлекеттерде ошол Европа, Америка, Кытайда мамлекет тараптан колдоо бул мыйзамдардын оң иштеши, преференциялар жана салыктык бошотуу. Негизи өзү изилдөө аябай чоң акча каражатында талап кылынат экен да. Ошол эле шамал станцияларын алсак, жана шамал мамычасы 150 метрлик шамал мамычасы орнотулат. Эң башында жерлер берилип калган, инвесторлор чакырылып калган, алардын кандайдыр акча каражаты салынып калган, анан кийин экспертиза болуп калган да. Көл областында, Аскөл областында шамал станциясынын бир эле аз объект салынып атат. Аны билесиздер кимдер экенин деп түшүндүргөнгө аракет жасадым, бирок баягы бирки жалпы журналисттер менен мамилебиз жакшы, алар түшүндү, бирок главный редактор менен кичине келишпестик болуп кеттик да. Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу Политклиника медиасынын көрөрмандары, бүгүн биздин студиябызда тет-а-тет программабызда конокто Жашыл электростанциялар ассоциациясынын президенти Кундуз Кырбашева болмокчу. Кундуз айым, саламатсызбы? Кош келдиңиз биздин студиябызга. Алгачкы эле суроом, негизи азыр жашыл экономиканы, жашыл энергетиканы өнүктүрүү бүгүнкү күндүн талабы болуп атпайбы? Анан сиздердин ассоциациянын максаты кандай учурда? Саламатсыздарбы, урматтуу биздин угармандар, көрүүчүлөр. Мен ушул бүгүнкү жашыл энергетика, жашыл экономика жөнүндө мындай жалпак тил менен айтып бергенге аракетимди жасайын. Себеби бизди көрүп аткандар биздин Кыргызстандагы баардык аймактардан, региондордон көрүп атат. Ассоциацияда негизи юридикалык компаниялар катталган да. Ушул Кыргызстандын ичинде кичи ГЭСтерди, чакан ГЭСтерди, күн, шамал, геотермалдык станцияларды салабыз деген. Анан билесиздер, 30 жылдан ичинде бир дагы чоң станция салынган жок Кыргызстанда. Бизден алынып аткан электроэнергия, бүгүнкү күнгө чейин алынып аткан генерация бул Союз учурунан калган белектер да, оборудованиялар. Ошол убакта салынып, ошол убактагы калктын санына эсептелинген. Сөзсүз түрдө баарыбыз тең байкап атабыз, энергетика дефицит болуп атканын, жетишсиз болуп атканын. Былтыр 3,5 миллиард киловатт сааттан ашык электроэнергияны импорттоого муктаж болдук. Себебин айтайын, 2000 мисалы үчүн ушул 20 же 30 жылдагы эле мурунку калктын санын салыштырып көрсөк, калктын саны өстү 2 эсе. Андан тышкары электроэнергияга болгон суроо талап адам башына да көбөйдү. Мен кичинекей чакта, мисалы үчүн 90-жылдары, 95-жылдары мындай бир үй-бүлөнү алып көрсөк, жанагы чоң люстра деп коет го, ошол бир гана залда болчу да, калган үйлөрдө обычно эле бирден бир штуктан лампочка, бир кичинекей холодильник, бир телевизор бир үйдө, аныбыз дагы кечки 6-дан кийин иштечү. Себеби ошондой болчу ошол убактарда. Андан башка деле мындай электроэнергияга суроо талап жок болчу. Машиненин баардыгы эми ал убакта электромобилдер жок болчу. Бүгүнкү күндө кичинекей, мисалы үчүн орто эсеп менен жашаган үй-бүлөнү алсак, сөзсүз түрдө ал үй-бүлөдө кир жуучу машинасы бар, кээ бир үйдө теплый пол деп коет, жылытылган пол, кээ бир үйлөрдө кондиционерлер, мобилдүү телефондор ар бир көбүн эсе 70% камтылган десек болот. Андан тышкары телевизор, ноутбук жана башка толтурган гаджеттер. Ошондуктан мурда бир кичинекей үй-бүлөгө 5 киловаттын тегерегиндеги электроэнергия керек болсо, бүгүн 15-20 киловаттка чейин көбөйгөн да. Анан калктын саны өсүшү, ошол менен калктын саны менен 4 эсеге көбөйгөн электроэнергияны эсептегенде суроо талап аябай чоң. Андан тышкары чакан, жеке бизнесте, мисалы үчүн магазин ачам десеңиз, же кичи цех ачам десеңиз, ошол эле швейный цехти ачам десеңиз, региондорго өзүнүн жанагы сельхозпродукцияны обработка жасаган кичинекей цехтерди ачам, баарына суроо талап энергияга эбегейсиз чоң болууда. Ошондуктан биз өзүбүз Кыргызстандын ичинде
өзүбүздүн ичинен генерацияны өнүктүргөнгө басым жасашыбыз керек да. Эгерде биз импортко муктаж болсок, макул бүгүнкү күндө 3,5 миллиард импорт кылалы, эртеңки күнү 4,5-5 ушинтип көбөйүп кете берет да. Анан кошуналар менен кандай мамиледе болобуз да, бул дагы бир суроо жаратат. Эртеңки күнү алар бизге башка бааны коюп койбойбу, бийик бааны коюп койбойбу, же болбосо такыр эле бербей койсо кандай болуп калат. Билебиз 2 сааттык блэкаут, 2 саат свет өчкөндө эмне болдук. Ошондой ал акыбалга кептелип калбаш үчүн бүгүнкү күндө өзүбүздүн ичинен болгон генерациянын баардык түрүн өндүрүшүбүз керек. Билесиз, Кыргызстанда 90% генерация суудан алынат. Бирок климаттын өзгөрүшүнө жараша, климаттын өзгөрүшү жалгыз эле Кыргызстанда болгон жок, Орто Азияда болуп атат. Суунун көлөмүнүн азайышы, көбөйүшү, ушуга көз каранды болбош үчүн ошол альтернативдүү башка булактарды дагы өндүргөнгө аракет жасашыбыз керек да. Бул как подушка безопасности деп айтылат. Мисалы үчүн ошол эле гэстерди да салышы керек. Мисалы үчүн мамлекет чоң гэстерди салышы керек да. Камбарата жана 100, 200, 300 мегаваттык. Күн шамал станциялары жана башка жаңы технологиялар менен чыгып аткан генерацияны аутсорско жеке ишкерлерге дагы бериш керек. Себеби алар баардык региондордо ошону өнүктүргөнгө аракет жасайт. Учурда сиздер бул боюнча кандай иштерди алып барып атасыздар? Жогоруда айтып өтпөдүңүзбү, ошо жыл өткөн сайын климат чындыгында өзгөрүп атпайбы? Аны баардыгыбыз көрүп атабыз. Анан негизи ушул Кыргызстанды жашыл экономикадан, жашыл энергетика менен кантип мындай коопсуз камсыздай алабыз? Эң башкысы бул кандай иштер жүрүп жатат? Эң башкы ошол жашыл энергетиканын, жашыл экономиканын өнүгүшүндө эң биринчи стартты берген бул мамлекет болот да. Баардык мамлекеттерде ошол Европа, Америка, Кытайда мамлекет тараптан колдоо бул мыйзамдардын оң иштеши, преференциялар жана салыктык бошотуу. Мына акыркы 3 жылдан бери биздин ассоциация, энергетика министрлиги, жанагы экономика министрлиги, администрация президента менен тыгыз байланышта иштеп, 80 жабдууга, ошол Кыргызстанга келүүчү жабдууларга, күн шамал гэстерге 80 код ТНВДны түздөн түз КНС деп коет, НДС кошумча салыктан бошотулду. Андан тышкары таможенный пошлиналардан да бошотулду. Андан тышкары ошол станциялар ишке кирген күндөн баштап 5 жылга кошумча салыктан да бошотулду. Бул биринчиси мамлекеттин шарт түзүп бергени да. Анан билесиздер, мисалы үчүн 100, 200, 300 мегаваттык станцияларды салыш үчүн аябай кандай чоң акча каражаты талап кылынат. Бул 100, 200, 300 миллион долларлык акча каражаты, ошондой инвестициялар, булар узак акчалар болот, узак мөөнөткө салынат. Мисалы үчүн бизге инвестиция кылып алып келсекчи, 25 жылда ушинтип өзүн өзү актайт да. Анан биздин тилекке каршы Кыргызстандык ишкерлерде, ата мекендик ишкерлерде андай свободный акча жок. 200-300 миллион долларына мен бүгүн инвестиция салам деп. Ошондуктан биз башка мамлекеттерден алып келүүгө туура келет ал инвесторлордучу. Аны алып келгенде эң биринчи эле бизде кандай кепилдик бересиңер? Эртеңки күнү национализация болуп кетпейби, же бирөө тартып албайбы, же бир мамлекетиңерде төңкөрүш болуп анан башка бирөөлөр келип ээлик кылбайбы деген суроо сөзсүз жаралат да. Себеби алар баягы Кыргызстанга инвестиция, ошондой чоң инвестиция салам деп атканда, эми ачык булактар интернеттен эле карайт да. Кандай ал акыбал, эмне болуп атат, историяны окуйт, ошол суроолор эң биринчи бизге берилет да. Ошондуктан инвестициялык климаттын үстүнөн дагы президенттин астында агенттик бар, инвестициялык деген. Ошол менен жана инвестициялык келишимдерди түзүүдө да тыгыз байланышта иштеп атабыз. Бул жакта мисалы үчүн энергетикага салынып атат деп ойлойбуз, баягы инвестиция энергетика министрлиги менен тыгыз иштейбиз депчи. Чын-чынында келгенде энергетика министрлиги менен техникалык гана вопросторду чечүү боюнча да, жана техподключение, жана инженердик. Бул жактан инвестициялык келишимдер жана PPA договорлор боюнча көбүнчө юристтер талап кылынат экен да. Себеби алардын мисалы английское право деп алардын өзүнүн башкача бир юрисдикциясы бар экен, алар да ошолор иштейт экен. Бизге келгенде бизде баягы союз учурунан калган келишимдер, ошолорду да оңдоп түзүүгө, чоң акча каражатын алып келүүгө аракетти жасап атабыз да. Себеби жана жогоруда айтып өткөндөй,
экономиканын өсүшүнүн бирден бир фактору бул үзгүлтүксүз кепилдик менен берилген электр энергия. Ошону биз өзүбүздүн ичинен, Кыргызстандын ичинен чыгарганга аракет жасашыбыз керек да. Анан негизи биз энергетика десе коомчулук бир эле энергетиканы түшүнөбүз. Бул мисалы өзүңүз айтып аткандай холодильник сайчу же телевизор көрчү, Анан энергетиканын дагы кандай түрлөрү бар? Негизи ошол боюнча айтып өтсөңүз. Генерация деп айталы эми электр энергияны өндүрүүнүн азыр дүйнө жүзүндө технология бир орунда турган жок, алдыга жылып атат. Жакында эле Японияда да жаңы мындай окумуштуулар презентация жасады свободный гравитация менен. Жашыл водород аябай жакшы тренд болуп атат. Казакстанда миллиарддаган инвестициялар келип атат ушул жашыл водородду өнүктүрүү боюнча. Биз болсо эми күн шамал станциялары биз үчүн мүмкүн жаңы болуп аткандыр, дүйнө жүзүндө ал 20-25-30 жыл мурун эле иштеп аткан станциялар. Ошондуктан мен айтат элем, биз баягы велосипед ойлоп таап, бир нерсе жаңы ойлоп таап, убактыбызды коротпой эле ошол башка жактан жакшы бар нерсени жакшысын алып, жаманын иштетпей, жакшысын гана алып, ошону өзүбүздүн мамлекет үчүн адаптациялап, баардык Кыргызстандын жарандарына үзгүлтүксүз электр энергия болгонго ошонун үстүндө негизи иштеш керек да. Ошол чет өлкөлөрдө чындыгында көп өлкөлөр колдонуп келет да бул ыкманы. Анан негизи Кыргызстанга күндүн, ошол эле шамалдын энергия алууда канчалык потенциалы бар да? Негизи Союз учурунда бул потенциал изилденген эмес. Союз таркагандан азыр иликтөөлөр жүрүп атат да атайын, изилдөөлөр жүрүп. Союз таркагандан кийин деле изилденген эмес бул күн менен шамалдын потенциалычы. Негизи өзү изилдөө аябай чоң акча каражатында талап кылынат экен да. Ошол эле шамал станцияларын алсак, жана шамал мамычасы 150 метрлик шамал мамычасы орнотулат. Мага көп менин катталуучуларым, өзүңүз билесиз, Facebook баракчасында аябай активдүү өзүмдүн эмемди алып барат эмесмин, анан жазып калышат да, кундуз тиги боом капчыгайында аябай шамал катуу экен. Мен шапкамды ошактан учуруп кетип, ошака шамал станцияларын куруп койсоңор кандай болот эле депчи, анан мен күлө берем да. Баягы азыр дагы түшүндүрүп берейин. Негизи шамал станциялары жанагы ар бир мамыча аябай кымбат турат да. Ошону деле баягы тобокелге салып эле эч ким койбойт да. Баягы шамал жакшы деген үчүнчү, ошон үчүн эң биринчи бул изилдөө иши жүргүзүлөт. 150 метр бийиктикте мамыча орнотулат. Ошол жака жана датчиктер орнотулат да. Шамалдын соккон ылдамдыгын эсептеп. Анан кайсы бийиктикте коммерческий ветер деп айтылат да. Ошол кайсы бийиктикте ошол коммерческий ветер бар. 7,5 метр секундадан 9,5 метр секундага чейин соккон шамалды определять этет дагы. 4 мезгилди чогултат. Кыш, күз, жай баардык 4 мезгилди чогултуп туруп, анан ошол данныйларды эми бизде андай специалисттер жок болгондуктан биз башка мамлекеттерге беребиз, ошол жактан изилдеп чыгып, силерге мынабул бийиктиктеги могул производителдин шамал станциясын койсоңор, мынабул кубаттуулукта, ушул жактан ушундай кубаттуулукта станция иштеп чыкса болот деген жыйынтыкты берет. Ал жыйынтык чыккандан кийин бул экологиялык жашыл проекти болгондуктан эң башкысы жана келген куштардын миграциясын караш керек, сөзсүз. Эгерде ошол жакта келген куштардын миграциясы болгондо, эч бир каржы институттары же банктар аны финансировать этпейт. Себеби бул экологияга зыян алып келип атасыңар деп айтат. Ошондуктан экологиялык экспертиза бар. Жана күн панелдерин коюу боюнча биздин күнбөздөр, биздин тарыхый баалуулуктар болгон жака да койбош керек. Себеби биз кыргыз эли 3000 тарыхыбыз бар, бай, тарыхка бай элбиз да. Анан кошуна мамлекеттердики бир 500-300 болсо да даңазалап укмуш чыгарып атат. Анан биздин ушундай тарыхый баалуулуктарыбызды да сактап калуу үстүндө азыр өкмөттүк акселерацияны дагы мен да иштеп атам. Ошондо эң биринчи экологиялык экспертиза менен тарыхый баалуулуктардын экспертизасынын корутундусу чыккандан кийин гана болот болбойт дегенден кийин гана күн шамал станцияларын салгыла деп ошол киргизип атабыз да. Азыр корутундусу чыга элекпи? Мындай болуп калды да, баягы жаңы болгондуктан возобновляемый энергетика деп эң башында жерлер берилип калган, инвесторлор чакырылып калган, алардын кандайдыр акча каражаты салынып калган.
Анан кийин экспертиза болуп калган да. Ошондо мындай коллизия интересов болгон жактар бар да. Ошондуктан азыр ошону туура башынан да туура келтирип, эң биринчи ошол корутундуну алгандан кийин гана ошол станцияларга уруксат берүү боюнча иш алып барып атабыз. Негизи ошол изилдөөлөр жүргөндү атпайсызбы? Анан ошол изилдөөлөрдүн жыйынтыгында республика боюнча мисалы шамалдан канча станция, күндөн канча станция кура турганы мүмкүн экен, ошондой бир статистика чыгардыңыздарбы? Бул жакта күндүкү көбүрөөк болот. Себеби күн станциясынын изилдөөсү дагы алда канча арзан жана тургузуу батыраак болот. Бири 5 гигаваттка жеткизсек болот. Айырмачылыктарын дагы салыштырып кетсеңиз. Шамал станциясыныкы болсо где-то бир 1 гигаваттка жеткизсек болот. Эми Кыргызстан боюнча 4-5 станциясы киргизсе жетиштүү деп ойлойм. Себеби биздин өзүбүздүн жанагы гидроэнергетиканы дагы балансировка жасаш керек да. Бие бул башкача частота менен кошулат да общий сетке. Кошулганда ошону баланс кылганга дагы биздин өзүбүздүн гидростанцияныкы 920 мегаваттка чейин биз ошону интеграциялай алабыз общий сетке. Ошондуктан көбүрөөк салсак болот, бирок биз аны канчалык ошол улуттук тармакка кошо алабыз да, ошол вопрос менен салынышы керек да. Анан негизи сиздер учурда бир станция салынды Балыкчыда. Ошол станция боюнча да айтып өтсөңүз, себеби өткөндө ушул Спутник басылмасы маалымат таратпадыбы? Кыргызстанда биринчи шамал станциясын россиялык Росатом компаниясы куруп жатат деди да. Андан кийин бирок кайра өзгөртүүлөрдү киргизишти окшойт. Ошол боюнча айтып өтсөңүз, бул кандайча курулду, кимдер менен курдуңуздар? Ошол Спутник телеканалынан мен дагы ошол мага переслание сообщение кылып жөнөтүштү. Себеби мен баардык маалымат каражаттарынан, өзүмдүн баракчаларыман көп жылдан бери Кыргызстанда биринчи жолу шамал станциясын Кыргыз Инсистем компаниясы куруп атат деп мен айтып келем. Алардын ошол жабдуулары Европадан, Кытайдан алып келинет. Бул биздин ички ата мекендеги ишкерлер баштаган. Ал кезде мыйзамдар анчалык жакшы болбогон күндө деле баягы биз билебиз баары бир жакшырат экенин. Ошондуктан ошол карабастан өзүнүн акчаларын, өзүнүн убактысын тобокелге салып, биздин ата мекендик ишкерлер башташканда, анан эң мындай таң калыштырганы ошол биздин объектини барышып, дрон менен тартышып, анан баардык медиа порталдарга ошол башка россиялык компания салып атат деген мени аябай таң калды. Бир чети өкүндүрдү, бир чети мындай таң калдык да. Анан ошондуктан мен өзүмдүн дагы соц баракчама жаздым бул боюнча. Бирок жазардын астында мен ага чейин Спутник каналына чыгып туура эмес маалыматты, жалган маалыматты таратып атасыздар. Негизи эч кандай ал жакта объектиси жок. Көл областында, Ысык-Көл областында Шамал станциясынын бир эле аз объект салынып атат. Аны билесиздер кимдер экенин деп түшүндүргөнгө аракет жасадым, бирок баягы бирки жалпы журналисттер менен мамилебиз жакшы, алар түшүндү, бирок главный редактор менен кичине келишпестик болуп кеттик да. Анан мен айттым, мен инвесторлордун астында азыр репутацияны кетирип атасыздар, эми анан көп мен жалганчы менминби, силерчиңерби? Мен ошон үчүн мен азыр өзүмдүн страницама жазам дедим. Силердин жалган маалымат таратып атканыңарды десем, жазсаңар жаза бергиле деди. Жаздым, көрдүңүздөр, баары тең элдин баары билет. Колдоду, канча журналисттер чыкты. Анан ал күнү ошол эртеси күнү ошол редактор чалып, биз кайра опровержение жазабыз, постуңузду алып коюңуз деди. Анан мен айттым, опровержение жазыңыздар, бирок мен постумду ала албайм. Себеби ал сиздер жөнөткөн жанагы публика болгон жакта жүрөт. Алар дагы ссылканы башка бирөөлөр эгер баягы айткысы келсе, менин постума ссылка кылып көрсөткөндөй кылып мен аны калтырып коем. Бирок сиздердин жазган опровержениени мен өзүмдүн страницама чыгарам деп сүйлөштүк. Жакшы. Азыр ал станция кандай иштеп жатат? Станция азыр кичи станция иштеп атат. Андан тышкары чоң станцияларды да алып келип атышат. Эми кандай кыйынчылык менен алып келип атканы бул аябай мындай чоң эме да, бизге проблема жаратты чындыгында. Бирок ага карабастан алып келип атабыз.
Негизи көп нерсеге карабастан иш жүрүш керек. Мен ойлойм, ошо Кыргызстандын ичиндеги генерацияны өнүктүргөнгө көп эле аз адамдар аракетин жасап атат. Эч бир ситуацияга карабай мен айтып кетет элем, жалпы ошо энергетикага инвестиция салып аткан биздин ата мейкендик ишкерлерге жана тышкы инвесторлорго жумушубузду биз жасашыбыз керек. Бул аябай мындай маанилүү жумуш. Себеби билесиздер, бүгүн электр энергия бул суудай эле керектүү нерсе болуп калды. Ошондуктан бул биздин жашоого болгон фундаменталдуу жашоого болгон укугубуз электр энергия менен камсыз кылуу да. Ошондуктан эч нерсеге карабай биз генерацияны өстүрүшүбүз керек. Анан дагы бир суроо жаралып атат да, бул жерде жанагы Бишкек шаарын алсак мисалы, шаар чоңоюп атпайбы? Жыл өткөн сайын жана строительный компаниялар этажкаларды, кабат үйлөрдү салып атат. Айрымдары ТЭЦке кошулуп атканына күбө болуп атпайбызбы? Анан негизи ушул маселени кантип чечсек болот, ошону айтып өтсөңүз. Аларга дагы мындай курулуш компаниялары менен дагы кызматташып жатасыздарбы бул учурда? Сөздүн ачыгы, биз негизи бизнести баардык ар тараптан колдошубуз керек. Бирок баарыбызга эле маалым болушу керек, курулуш компаниялары аябагандай бай компаниялар. Ушул Кыргызстандагы олигархтардын баары ошо курулуш компаниянын ээлери. Негизи Бишкек шаары болгону 300 000 адамга гана мындай ылайыкташтырылып салынган шаар болчу. Коммуникациялар, биздин ошол ТЭЦ, энергетика менен ошол гана, ошончо адамды гана камсыз кыла алчубуз да. Анан шаар резиновый эмес, бесконечно чөйө берсек тыгын да көбөйдү, жол тыгын да көбөйдү. Экологиялык маселени айтпай эле коеюн. Бишкек шаары канча жыл подряд баягы экологиялык коопсуз шаар, коопсуздугу чоң шаар деп рейтингтерде чыгып атпайсызбы? Анан негизи курулуш компаниялары мындан кийин энергия эффективдүү, энергияны үнөмдөгөн жана автономдуу, ошол өзүлөрү кандай үйлөрдү салып атканда жылытуучу системаларын кошо алып жүрүшү керек. Себеби мындан кийин ТЭЦке кошулуу аябай кыйынчылыкты туудурат. Себеби ТЭЦтин өзүнүн кубаттуулугу жетпейт баардык жаңы салынып аткан үйлөргө кошконго. Билесиздер, ТЭЦ өзү дотацияда, карызга реконструкция болот, карыз менен бизге берилет. Анан аны бесконечно дагы колдонгонго болбойт. Акыры бир күнү келип, анын арты жакшы менен бүтпөй калат да. Ошондуктан мурунку салынган үйлөр, мурунку кошулган үйлөр ошо менен кете берсин. Жаңы салынып аткан үйлөргө жаңыча технологиялар менен, жаңы типтеги башкача көз караш менен жашыл үйлөр салыныш керек да, мындай жашыл кавычкада. Жакшы, акыркы суроомду узатайын. Негизи жашыл экономиканын, жашыл энергетиканын келечеги кандай? Биз Кыргызстан үчүн, биз үчүн. Кыргызстандын алкагында алып карасак, билесиздер, Париж келишимине кол койгонбуз. 2050 жылга чейин абаны булгаган баардык элементтерден 0% чыгабыз дегенчи. Анан экология бул деген мындай экен да, мисалы үчүн биз Кыргызстанда эле экологияны жакшы кылабыз, башканы билбейбиз деген болбойт да. Бул планеталык программа, планеталык миссия, планеталык жумуш. Ошондуктан жашыл экономикага дүйнө жүзү аябагандай чоң басым жасап, азыр бул тренд. Эгер Кыргыз Республикасы биз ошол жашыл экономиканын алкагында өнүгөбүз, жашыл энергетиканын алкагында өнүгөбүз десек, бизге финансылык дагы, техникалык дагы башка жактан аябагандай чоң жардам болот. Башка дүйнөнүн өнүккөн өлкөлөрүнөн. Ошондуктан биз ушуга басым жасашыбыз керек. Жакшы, убактыңызды бөлүп келип бергениңизге ыраазычылык билдирем. Ушуну менен маегибизди жыйынтыктайлы. Политклиника медиасынын тет-а-тет программасы болду. Эфирди мен Кымбат Турдубекова алып бардым. Политклиника медиасынын YouTube каналына, Facebook баракчасына жазылып, комментарий калтырууну унутпаңыздар. Сак саламатта туруңуздар.